Ассаламу алейкум туугандар, кантайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 11 апрель 2025 жыл туугандар. Мен сиздерге жеринин аянты 8 сотук болгон сатылуучу ушундай сонун даяр үй тууралуу маалымат бермекчимин. Срочно сатка чыгып атат. Кызыл китеби бар. Жери 8 сотук. Анан туугандар, бул үйдө таза суу, свет, септик, кудук бардыгы бар экен. Үйдүн ремонту өтө сонун. Унитаз, жандай ванна, бүт бардык условияларын үйдүн ичине кылып койгон. Мындай айтканда квартира сыяктуу экен. Домдогудай условияларды кылып койгон. Бул үй менимче көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Келип эле жашай турган үйлөрдүн бири. Өздөрү 2 жыл болгондо 2 жыл жашаптыр туугандар. Өздөрү салыптыр. Жаш качество эле салганбыз, эми шартка байланыштуу акча керек болуп атат деди. Туугандар, жүрүңүздөр, мен сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Анан келип үй тууралуу дагы да бир толук кеңири маалымат берейин. Бул үй менимче барыңыздарга эле жагат. Баазы дагы жакшы эле баага коюлуп атат. Дареги, мен турган жер туугандар, бул барыңыздар эле билген 30 адырдын центрине жакын эле жерде жайгашкан Осмон айылында турам. Эгерде сиздер Ош шаар тараптан келген болсоңуздар, 30 адырдын центриндеги светофорду билесиздер. Ошол светофордон оңго бурулуп, өйдө тарапка асфальт жол менен түз жүрүп кетсеңиздер, Осмон айылы башталат. 30 адырдын центрине өтө жакын жерде жайгашкан айылдардын бири. Аринчирди сиздер Осмон айылында жайгашкан ушул мектебин алсаңыздар болот. Көрүп атасыздарбы? Мектепке жетпей сиздер сол тарапка бурулуп 300 метр жүрүп барсаңыздар, сатылуучу үйүбүз жайгашкан туугандар. Так, жери кызыл китеп боюнча 8 сотук, фактически эсептегенде 9 сотук чыгат экен. Таза суу, свет, септик, кудук бардыгы бар. Анан бул үйдүн ичинде туугандар, санузел, жанагындай душ, ажаткана дегендер бар го, унитаз. Бүт бардыгын ушул үйдүн ичине киргизип, домдогудай условияларды кылып жасап коюптур. Мага лично бул үй жакты. Эң негизгиси кызыл китеби бар, документи так. Нол жакта воротасы орнотулган, ачып кирип келе бересиздер. Үйдүн алды стяжка болгон, 4 тарабына ошондой пескалок забор менен тосулуп ограждение болуптур. Бул жагы болсо койкана туугандар. Нол жакта болсо жанагы 4 бөлмөлүү даяр үйү. Квадрат метри 109 квадрат метр чыгат экен. Өтө кеңири туугандар. Салынганына 2 жыл болуптур. Өздөрү 2 жыл жашаптыр. Эми шартка байланыштуу акча керек болуп сатабыз деп мага маалымат берди. Так, бул жагы болсо тооккана, отункана, бул жагы дагы тооккана экен. Так, бул жакта болсо 10 тонналык кудугу, үйдүн артында местный септиги, анын жанында ажатканасы. Бул жак болсо мен жана көргөзүп берген мал сарайы, өйдө тарабын авес туугандар. Жылкы, бука баксаңыздар болот. Эми карап көрөсүздөр. Ушундай бышкан кирпич үй, квадраты 109 деп айттым. Сейсмопоиск колонна бүт бардыгы орнотулган, жакшы качестводо эле салынган үйлөрдүн бири. Өзүбүз 2 жыл жашадык деди. Бул кире бериши. Так, мен турган жер прихожкасы. Солго бурулсаңыздар мына санузели, батарейкалар орнотулган, полудубал кафе экен. Анан туугандар, мына стиралка, душевой кабина, унитаз, аристон бардыгы бар, көрдүңүздөрбү? Жана айттым го сиздерге, домдогудай условияларды кылып койгон депчи. Ушундай келип эле Кудай буйруса жашай бересиздер, эч нерсе кылыштын кереги деле жок экен. Туугандар, бул конок бөлмөсү. Анан буюм тайымдарын көрүп атасыздар. Келишим түрдө деди туугандар. Баасын келишип калсаңыздар, калтырып деле кетет экен. Болбосо алып кетет экен туугандар. Сөзүн ачык ушундай жакшылап айтып койду десе. Айнек терезелер пластик мына. Өздөрү 2 жыл жашаптыр туугандар. Таптаза сонун эле болуп турат. Лайктан басыңыздар, дос таныш тууган уруктарга, группаларга ушул сатылуучу үйдүн видеосун жиберип койсоңуздар деле болот. Алар дагы кирип көрүп коюшсун. Негизи ушундай сонун даяр үй издегендер көп азыр. Ошко деле жакын эле, жарым саатта жетип каласыздар, Кудай буйруса. Так, солго бурулсак, бул балдардын уктоочу бөлмөсү болуп калат. Мына караңыздар. Телевизор отдельно бул жакка дагы орнотулган. Так, бул жактан чыгабыз. Отопленияның батарейкалары ар бир бөлмөдө бар, көрдүңүздөр, Так, бул жагы болсо барыңыздар эле билген жеңелерибиздин экинчи офиси. Мындай айтканда кухня, печкасы деле бар, от жагып тамак кылсаңыздар болот. Бул жагы болсо барыңыздар эле билген ата энелердин уктоочу бөлмөсү туугандар. Сонун болуп турат. Так, мына жакта болсо духовка бар. От жаксаңыздар, ушу кухня менен спальня тарап жылый берет. Ошону айтайын да. Мына туугандар, караңыздар, бардыгы жакшы, сонун. Анан да прихожкасын жакшы көргөзбөй калдым окшойт, жүрүңүздөр, зерикпей жакшы көргөзүп берип коеюн. Анан туугандар, мына суулар чыгарылган. Суулар чыгарылган. Мына жакта газ бар экен, Так, мына жактан кирдим мен жана үйгөч пластик менен ушундай тосуп сонун кылып коюптур, прихожкасынча. Так. Бул жагы жанагы мен көргөзүп берген санузели туугандар. Бардыгы даяр. Мына мен жана көргөзүп берген үйү. Артына өтсөңүздөр, мына
Бул жагда ограждение болгон. Бул жакта сырткы жакканасы, местный септиги. Кыскасы, могул жерге ат багат экен да, бука багат экен да туугандар. Могул жакта болсо ошо мал сарайы туугандар. Өйдө тарабы навес, чөп, да бир башка нерсе жыйып койгон. Анан суу бар деп айттым го сиздерге, мына туугандар. Суунун акыбары жакшы. Суу боюнча маселе жер калбайт. Бул жака жүрүп келебиз. Бул барыңыздар эле билген ошо мал сарай. Азыр жайлоодо деп окшойт, по-моему. Ошол себептен пустой эле болуп турат. Мына как раз мал жактан чыгып кетсеңиздер болот экен ошо. Малды ушул жактарга байлап кой бересиздер эртең менен. Мындай жатканда үйдүн алды таза. Мал сарай бүт бардыгы үйдүн артында экен. Ошол жери дагы жакшы негизинен планировкасы. Так, ушундай туугандар. Менимче маалымат бердим, Бар айткан басында эч ким сатпайт туугандар. Чалып сүйлөшүп содалашасыздар. Эйсин номери ушул видеонун экранында жазылып турат. Вариант обмен жолдорун сурапмын. Эми ал жагын өзүнө чалып айтып көрөсүздөр. Балким макул болуп калат, балким макул болбойт туугандар.